кийинки бизге муфтиятка келип түшкөн суроолордо эркектерге жибек кийим арам экендиги белгилүү. Дагы эмне кийимдерди кийүүгө болбойт? Эркектерге жибек төшөктөргө олтурууга болобу деген суроо. Бул суроо маселесинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир канча хадистер келип түшкөн. Ал хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: жибек менен алтын менин үммөтүмдүн аял затына уруксат берилди, ал эми эркектерине тыюу салынды деп айтат. Бул жибек дегенде жанагы биз мокрушок деп же болбосо нефттен алынган, жасалма жолдон алынган жибектерге айтылынбайт. Бул жибек куртунан гана алынган жибектерге айтылынат. Мына ошону эркектерге кийүү арам деп айтылынат. Эркектер бул нерсени кийгенге болбойт. Ошондой эле буну буюм катары пайдаланганга болбойт. Ал эми аялдар жибектердин каалашынча кийим кийсе болот, бирок көчөгө чыкканда ошол кийим менен башкаларды азырбай боло тургандай керек. Ал эми жибек төшөктөргө олтурганга шарият уруксат берет, эч кандай мунун каршылыгы жок.